Эсенсизби? Ободо УТРКда подкаст. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сіңірген ишмер, профессор, тарых илимдеринин кандидаты, белгилүү тарыхчы Кыяз Молдокасымов. Кош келипсиз агай. Биздин студиябызга. Рахмат чакырганга. Чү дегенде эле ошол бала кезден баштайбыз. Балалык кезиңиз кайсы айылда өттү? Үй бүлөңүздө, бала кезиңизде эле ушул тарыхка жакын белеңиз кандай өттү? Ушундан баштасак кыскача. Жакшы, менин балалык кезим Өзгөн районунун Көлдүк деген айылында өттү. Салжан Жигитов Кыргызстандын эң кооз айылы Көлдүк деп аябай мактачу. Анысы экөөбүз жана бир айылдан жана шуулдоо теректерим шуулдоо деп бир ушунчалык кооз эки тоонун ортосундагы жанакы эки тоонун ортосунда кыпчылган деп сүрөттөө ырларында барго. Мына ошол жерде өттү. Биздин баягы ушунчалык узак коктун ичиндеги узун айылдардын бири. Бир коктун ичинде азыр эми 3 мектеп болуп калды. Биз ошонун биринчи мектебинде окуганбыз. Мектебибиз аябай ошол мезгилде күчтүү мектеп болчу. Москвада ВДНХга эң алдыңкы мектеп деп сүрөттөр коюлган мектеп болчу. Мектепте ушунчалык тазалык дагы укмуш болчу. Келип атайын галош кийип келип батинкенин сыртынан которот белеңиз. Анан батинкенин сыртынан галош кийип келип галошубузду чечип коюп анан класска таза киришибиз да. Анан ошондой тартип болчу. Анан бир 3,5 километр жерден жөө келчүбүз. Биринчи класстан баштап эми 10 класска чейин дээрлик жана жөө жанакында кээде жарышып келчүбүз. Кийин чоңойгондон кийин жогорку класста велосипед менен келчүбүз. Анан аябай кыймылдуу өстүк. Ошон үчүн баягы кыйын жүгүргөн балдар да көп болчу. Себеби үйүнөн мектепке, мектептен үйүнө жүгүрүп барган мыкты балдар да көп болчу. Кээде биз да ошентчүбүз. Анан менин атам, апам экөө тең мугалимдер. Атам география сабагынан берчү, апам тарыхчы. Анан мен көбүнчө айтам, ошол апам студент кезинде мен ошо боюнда болгонмун. Андан кийин студент кезинде мен төрөлгөнмүн. Анан Ош азыркы Ош муунун ушул аудиторияларында, коридорлорунда ошол апам окуп жүргөндө мени көтөрүп барган учурлар көп болчу. Ошон үчүн кээде айтып коем, тарыхчылык түйүлдүктөн анан эненин сүтү менен келди болуш керек деп да коем. Себеби апамдын ошол университетте окуп жүргөн мезгилинде башка бир 11 тууганбыз. 11 туугандын көбүн эстебейт. Көбүнчө эле мен айтат да, сен ошо алып барып көтөрүп эжелериңе каратып коюп, анан коридордо ыйлаган учурларың болгон. Аудиторияга алып киргенде ушул тынч отуруп калчусуң деген сөздөрдү көп айтат. Анан ошондон болду. Андан кийин биздин айылда аябай тарыхый окуялар жөнүндө биздин аксакалдар көп айтып берчү. Мектепте эле ошол тарых факультетине тапшырам дегенсиз. Ооба, мектепти бүтүп атканда ошондой чечимге келгенбиз. Анын үстүнө менин атам Кошуна Мырзаке деген айылга мектептин директору болуп кетип, анан мен айылда чоң энем менен ошо 10 класста бүткүчө чоң энем менен болгом. Анан көбүнчө чоң энелер менен чогуу жашаган, чогуу болгондор андан көп окуяларды уккангабы, тиги кыял кеч, анан ушундай бир нерсеге ошо өткөн нерсени көбүрөөк билгенге умтулгандар болот экен. Кийин карасам мына Кубатбек Жусубалиев дагы чоң энеси менен чогуу жашаганы, анан Мырзакапаров дагы, анан бир топ адамдар ушу чоң энелердин колунда өстүр да. Кийин балким анда таасир деп коебуз. Андай ал дагы таасир этти. Кыскасы ошондой жерде окуп, кыштакта окуп болгондо дагы 3 ай эле окучубуз. Себеби мына жаз чыккандан баштап биз жүгөрүгө чапканы чыгып кетчүбүз. Андан кийин жүгөрүдөн кийин чөп болчу. Андан кийин күзүндө сентябрда келери менен 1 ай тамекеге кетчүбүз.
тамекиден биттеп ситтеп кирдеп келип туруп, анан кийин кийимибизди алмаштырып, бир аз 1-2 күнгө тазарынып алып туруп, анан кийин пахтага кетчүбүз. Анын пахтага кээде декабрдын 14-үнө чейин кетчүбүз. Ошондо элестеткиле, мына декабрь, январь, февраль, март аш барса ортодо эми каникул. Калган учурда айыл чарба жумуштары эле да. Анан эгерде биз 10 ай толук, 9 ай толук окуганда окумуш эле болмокпуз деп калабыз кээдечи. Ошондой баягы эмгек менен өстүк. Андан кийин азыркы улуттук университетте окудуңуз. Ооба. Анан дароо эле ошол жерде иштеп калдыңыз. Ооба, улуттук университетте тарых факультетинде окуп атканда анан тарыхка мындай кызыгуу дагы тереңдеди. Анан ушул 1-курста окуп жүргөндө эле эмнегедир Милин Жамгырчынов деген кесипке киришүү деген сабактан ушул бизге лекция окучу. Анан кийин бир күн эле 1-курстан эле чакырып алды. Келеличи деп экөөбүздү. Анан биздин жооп берген учурубуз деле аз эле болгон. Анан агай көрсө психолог окшойт. Силер илимге бара турган балдарсыңар. Эмнеден англис тилге окуп, кийин аспирантурага окушуңар керек деп 1-курстан айтып атпайбы? Биз өзүнчө таң калып калдык. Андан кийин университетти бүттүк. Бүткөндөн кийин кызыл диплом менен деп коет, артыкчылык диплом менен бүткөндөн кийин эле ошол мезгилде Билим берүү министрлигинин атайын ушундай буйртмасы менен улуттук университетке калдык. Анан ошол улуттук университетте 1 жыл лаборант болуп иштедим, стажер мугалим болдум. Андан кийин аспирантурага кеттим. Аспирантурага киргенден баштап жетекчим Ташкенттен болду, Хамид Зияевич деген. Күчтүү өз убагында согушка катышып келген, согушта өтө оор жарадар болгондо кадимки Иманалы Айдарбековдун кызы Рафа Айдарбекова ошол операция кылып, оор уже адам болбойт деп калган мезгилде өлүмдөн алып калган экен. Анан ошон үчүн ал дайыма кыргыздарга мамилеси башкача болчу. Анан ошо Рафа Айдарбекованын өмүрүнүн аягына чейин айтып жүрдү. Анан ошо мен кыргызга милдеткермин, менин өмүрүмө кыргыздар сактап калган деп. Ошо мага бир кыргыз жигиттен бирөөнү берсеңер, мен аны өзүм тарбиялап, ушундай бир илимдин кандидаты кылып өстүрөйүн деп өзү кайрылган экен. Мен ошого туш болуп калдым. Эмне иш жаздыңыздар агай менен? Хамид Зияевичте мен аспирантурада бул жакта улуттук университетте болдум азыркы. Анан ал Ташкентте Илимдер академиясында иштечү. Анан мени ошо ээрчитип алып, архивге алып барып, анан кыргыздын ушундай өтө чыгаан инсандары болгон, Алымбек Даткабыл деген болгон, Курманжан Датка деген болгон, Байтик, Шабдан, ушундай Полоткан, Алымкулаталык дегендер болгон. Ошолор жөнүндөгү материалдардын баардыгы мына архивде. Токтогул Сатылганов деген болгон иши кылып, кыргыздын эң мыкты инсандардын ушул документтери ушул архивде деп мен архивге ээрчитип барган да. Мына ушул жерде сен көп отурушуң керек деп. Анан кийин ошо архивге чын эле баягы барып кирип, аралашып, катышып, ал жакта жаңы документтерди тапкандан кийин баягы китептен окуганың башка, архивден тапкан документтер башка, анан аябай кызыгасың да. Анан кийин кичине кол бош болуп калса эле ошо Ташкентке архивге кетип калчумун. Ал жакта айлап, кээде жарым жылдап ошо Ташкентте болуп, Ташкентте архивде отуруп, анан Алишер Наваи деген китепканасы бар эле, анда ошо революцияга чейинки адабияттар менен Түркистанский ведомости, Түркистанский сборник деген ошол өтө мыкты сонун бир материалдар болчу. Ал жерде күндөп түндөп китепкана жабылык чакта отура берчүмүн да. Анан ошол жерден аябай кандай көп кызыктуу маалыматтарды, материалдарды көрүп, андан кийин неге буну ушул ал убакта эми 88-89 жылы бул кайра куруу мезгил болуп калды. Тарыхка кичине мүмкүнчүлүк ачык жазганга, айтканга мүмкүнчүлүк болуп калды. Жаш тарыхчылар жамааты деп жаштар биригип алып туруп биз тарыхты башкача изилдейли деп ушундай шыктанып турган мезгил болчу. Анан ошол тапкан архивдик документтерди анан чимелеп жазып ушундай кылып алып барам. Алып барсам эле кызыл ала кылып коет. Анан кийин кайра отуруп алып жазам. Ошентип отуруп анан макалаларым ошол көп нускалуу кесиптерге чыккан сайын дагы жазгым келе берет экен да. Сандан санга кетет кээде.
Анан ошентип отуруп туруп жазганды үйрөнүп алдым. Анан үйрөнүп алдым деп жүрсөм, көрсө биз баягы чоң макалалар жазып көнүп калган экенбиз. Кийин Азаттыкка келип калганда Селжан Жигитовдун мектебинен өттүк. Селжан Жигитов ушу отуруп алып биздин жазганыбызды кайрадан кызыл ала кылып, анан кийин бир 10 бет кылып жазып чыксаң, ошонун бир бер дегенде 5 бетин чийип туруп, мына жетет, 5 бет жетет деп туруп. Ал илимиден элге жугумдуу болсун деп. Анан өзү кээде айтып калчу. Эки башка да бирок. Ооба. Экөөнүн эки башка окурманы бар. Анан өзү да кээде айтып калчу да. Мен кечээ бир 10 мүнөттүк макала жазайын деп 88 бет жазып алыпмын. Кайра 88 бетти кыскартып отуруп 10 бетке түшүрдүм дечү да. Анан ошентип жүрүп жазганды үйрөнүп алдык. Журналистикага аралашып. Журналистикага кеттиңиз. Аяка аралашып кеттик анан. Сиз келген журналистика бул 90-жылдар. Ооба. 90-жылдарда журналистикага келдиңиз. Азыркы журналистика менен ошол 90-жылдагы журналистиканын азыр кандай айырмасы бар? Азыр журналистиканын өксүгү эмне деп ойлойсуз? Бүгүнкү журналистиканы. Ал убакта мына жана айтпадымбы, гезит журналдар өтө көп нускалуу болчу. Ал жакта ушундай баягы жазганда ар бир жанакы орфографиядан баштап стилистикага чейин аябай көңүл бурулчу. Эркиндиктин мындай бир жакшы бир мүмкүнчүлүгүн көрүп калдык. Эми ушул тарых жөнүндө сүйлөшсөк, мына Кыргызстандагы жаш тарыхчыларды башын бириктирип жамаатташтырууга дагы салым коштуңуз. Азыр да салым кошуп атасыз. Көптөгөн жамааттар жетектедиңиз, изилдөөлөрдү жасадыңыз. Кыргызстандын тарыхын жазып атканда, аны ушул программаларга киргизип атканда, аны ушул мектепке же дагы кандай бир элге сунуштап атканда эмне ойлондурат сизди? Биз баягы алгач чыкканда биздин учурубузда мектептерде кыргыз тарыхы окутулчу эмес да. Анан биз жаш тарыхчылар жамааты биригип алып, мектептерге кыргыз тарыхын окутуш керек деген талапты коюп, кийин министрликке айтып, министрликтен атайын буйругу менен кыргыз тарыхын мектептерге киргиздик. Анан жогорку окуу жайларында кыргыз тарыхы такыр окутулчу эмес. Ал мезгилде КПССтин тарыхы окутулчу. Анан кыргыз тарыхын жогорку окуу жайларга, орто окуу жайларга бардыгына киргиздик. Анан киргизгенге аябай сүйүндүк. Кийин мына Эшенгүл Болжурбай министр болуп жүргөндө кыргыз тарыхынан мамлекеттик экзамен алуу жагында ал киргизди. Азыр эми мамлекеттик экзаменди алып, тарых экинчи планга кетип атат да. Анан ушу мына тарых окутула баштады деп аябай сүйүндүк. Биздин кесиптештерибиз, мен өзүм да аралашып калдым, атайын программа түзүп, ошол программа боюнча мектептерге окуу китептери жазылды. Анан бирок барган сайын көбүрөөк бир ойлондура баштады. Ошол мектептерге жазылган окуу китептер болобу, жогорку окуу жайларга жазылган окуу китептер болобу, жаштарга биз баары бир тарыхты терең бере албай атабыз. Себеби мына биз ушул мамлекеттик экзамендерге катышып калам кээде жогорку окуу жайларга. Кээде мектептерге барып алардын мектеп окуучуларынын билимин текшерип калам. Мына ошондо ушул элементардуу тарыхты жакшы билбей өсүп аткандар көп. Бул жалпы билим берүү тармагынын кризиси дагы таасир этти. Экинчиден, эми ушул тарыхты бир жандуу, ар бир жаштардын жүрөгүн жандырат турган бир кызыктуу, анан бир бардык эле тарыхты баштан баштап илгеркидей окута бербей, керектүү өтө бир орчундуу нерсени тереңирээк окутуу жагы көбүрөөк ойлондура баштады. Мына быйыл Кыргызстандын Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгы боюнча мен көп жолугушууларга барып атам. 100 жылдыкта 100 жолугушуу деп. Анан ошондо дагы байкап атам да, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 1000 жылдан кийин кайрадан түзүлүшүнүн өзүн бүгүнкү жаштар көп сезе бербейт экен. Көп жүрөгү менен кабыл алып, ошол эмне болгон окуя 100 жылдык мааракенин ушундай бир өтө бир маанилүү экендигин көпчүлүк анда сезе бербейт экен да. Барган жерден ушу айткандан кийин балдар кичине жанданып, баягы көзү мындай нурланбай турган балдардын көзү нурланып, агай бул көрсө мынандай турбайбы деп жанакындай бир кызыгуулар ошол жолугушуудан кийин баягы ойгонуп атат да. Анан биз ошондой баягындай бир жаштарды кызыктыра турган, тарыхка тереңирээк
сүңгүп кире турган жагына көңүл бурушубуз керек болуп атат да. Мына биз Кытайлар менен 18-жылдан бери Кытайдагы Пекиндеги Кытай тарых изилдөө институту менен иштешип атпайбызбы? Атайын келишим түзүп, 5 жылдык келишимибиз бүттү. Азыр дагы 5 жылга узарттык. Мына ошо Кытайдан эле жаңы 100 000 беттен ашык архивдик документтер табылып атат. Анын ичинде мурда 2200 жыл деп белгилеп келсек, ошо Кытайдын белгилүү тарыхчысы Смеясандын маалыматы боюнча, ал эми бүгүнкү күндө ошол Кытай тарых изилдөө институтунун профессору Ю Тайшандын жаңы изилдөөсү боюнча кыргыздар 3000 жыл мурда эле Кытай хроникасында кездешкендиги жөнүндө жаңы маалыматтар чыгып атат. Аны элестетип көргүлө, мына 3000 жылдан бери кыргыздар атын жоготпой ушул тарыхый аренада келе жатат. Анын жообун эмне себептен тарыхта өзүнүн атын жоготкон жок? Бүгүнкү күнгө чейин сакталды деп ушул суроого көбүрөөк баягы сүңгүп киргенде, биз кыргыздар башынан баштай эле ушундай бир тарыхка, анан башынан баштай эле биздин ошо түпкүлүбүзгө көбүрөөк көңүл бурган калк экенбиз. Санжырадан башка ушул кыргыздыгын сактап калган, кыргыздын ушундай бир руханий дүйнөсүн дайыма козгоп, ойготуп, анан ушундай чыңдап турган Манас эпосу, мамлекеттүүлүк идеясы кыргыздын канында дайыма бар экен да. Анан биз ошону бүгүнкү күндө биз негедир окуучуларга, тарых көрөрмандарга ошол деңгээлде биз бере албай жатканыбыз көбүрөөк ойлондуруп атат да. Ошон үчүн азыр мына бүт программалардын көпчүлүгүн кайрадан өзгөртүп, анан бир орчундуу кыргыз тарыхындагы сыймыктана турган, анан сөзсүз түрдө кыргыз билет турган бери дегенде бир 30-40 теманы, 30 теманы калтырып, анан ошону бир терең ар бир баланын жүрөгүнө жеткире турган, аң сезимине, жан дүйнөсүнө жеткире тургандай деңгээлде ошону окутсак эле, анан ал менен Санжыраны айкалыштырсак, анан Манасты тереңирээк ошо ар бир жаштарга мындай бир жүрөгүнө орнотсок, ошондо балким биз мындай баягы дагы жок болуп кетпей тургандай болуп, дайыма өзүбүздүн пассионардыгыбызды сактап, дайыма дымагыбыз күчтүү болуп, жүрөгүбүз ойгонуп, анан бир мекенчил, мамлекетчил бир жаранга айланабызбы деп атам да. Ушул жагы көбүрөөк ойлондуруп атат. Мына сиздер изилдеп атасыздар, аны адабият катары, ошол текст катары берип атасыздар. Бирок дагы бир тарыхтын бир өзгөчөлүгү бул экспонаттар, музейлер ушундай бир элди өзүнө тартып турган нерселер. Мисалы музейге кирсең толук иштелип калбайт, же болбосо тарыраак, шарты жогорактай сезилет. Ушул жаатта кандай пикирдесиз жана кандай эмне ойлондурат? Ошол канча адам Кыргызстанга келип кетип атат? Алар кандай пикирде кетти экен деген ой туулат да менде. Туура, биз баягы кээде ошондой ойлонуп кетесиң, биздин тарыхыбыз өтө терең экендигин, өтө бир байыркы экендигин кээде мындай сездире албай калган учурубуз бар. Аны мойнубузга алышыбыз керек. Мен соңку мезгилдерде мына тарых музейинин өзүнөн ошол атайын Смеясандын бир бурчун жасатсак, Смеясандын эмгектерин коюп туруп, анан келген адамдар көрдүңөрбү, мына Смеясандан баштап Кытайдын баягы көрүнүктүү тарыхчыларынын Бангулов, андан кийинки Ю Тайшанга чейинки тарыхчылардын ошо кыргыздардын ушундай бир бай тарыхы жөнүндө айткандарын өзүнчө бир чагылдырган бир бурч койсок, бир чети жалпы элибизге деле. Экинчиден келген мына биздин Кытайдан туристтер көп келип атат. Келип байыркы Смеясандын жазганында кыргыздар бар турбайбы? Кыргыздар 3000 жыл мурда эле биздин мына жазмабызда ошо жазылган турбайбы? Булар биз менен тең бир мезгилде ушундай кошуна жашаган эл турбайбы деп дагы кызыгуу күчөйт да. Анан бир дагы жандандырыш керек. Мына тарых музейибиз биздин Бишкектеги бир топ жанданды. Жаңы бир мындай интерактивдүү болуп, жаңы бир мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Биз ошону канчалык деңгээлде бүгүнкү күнү пайдаланып атабыз, ал маселе дагы турат. Анан
жерлер көргөндө мен ошо мейли Коконго же Ташкентке же жакын эле Кытайга барып келгенде ошо Кытайдагы музейлерди көрүп туруп, ал жердин ушундай бир ушу негедир таасирдүү башкача өңүттө даярдаган музейлерди көп көрүп жүрөм да. Инфратүзүм. Ооба. Мисалы үчүн мына жакында эле Линни шаарына бардык. Андан бурда бир Ханчендеги Сымясандын айылынын жанында бир чоң музейге киргенбиз. Ошол жерден табылган жаңы археологиялык табылгаларды ошол жерде музей куруп туруп, жакшынакай кылып туруп, музейге коюп коет экен да, ошону жандуу кылып бере берет экен да. Мага ошол өтө жакты. Ошол жерде жанагы казылган жер да бизде Ата Бейитте жанагы кирпич заводунун эки чуңкуру турбайбы? Ошо чуңкур сыяктуу ошол жерде мына Линни шаарында советтик эме Кытайдын эң согуш стратегиялык согуштун бир атасы деп коет экен. Ошонун жазмасы табылбай келген экен. Бир жерде дөбөдө ошол жерде курулуш курабыз деп туруп казып киргенде эле ошол жерден эки бейит табылып, эки бейиттин ичинен жана бамбуктаган жазуулар чыгып атпайбы? Ошол жазууда ошол Кытайдын согуш стратегиясын жазган эң белгилүү эки адамдын жазмасы бамбук кагаздарында, бамбук жыгачтарынан табылып атат. Ошо бамбук жыгачтарын ошол жерге сонун кылып экспонат кылып, анан башка да Кытайдын жазма булактары кандай пайда болгон, кандай жаралган, ошолордун бүт бардыгын сонун кылып коюп коюптур да. Анын баарын көргөндө жөн эле таң каласың. Анан мына Чифу деген шаарына барып калып, ал жерден Конфуцийдин төрөлгөн жеринен баштап өлгөн күмбөзүнө чейин анан ошо жашаган жерлерин, музейлеринен бери көрүп, аны көргөндө жөн эле башкача бир таасир этесиң да. Азыр сиз айтып атасыз, мисалы жөнөкөй эле сөз мененчи сонун кылып коюп коюптур. Жана сонун деген сөздүн аягында каржылык жатат. Ооба, албетте. Ошо мен да жана башында сизге суроо узатканда да ошол жагын айттым да, көбүрөөк инфратүзүм. Жана ошол мисалы тизип атабыз, жыгачтан, ДВПдан полкаларды коюп, тизип коебуз, аны эч кыйынчылыгы жок. Бирок ошону дагы кандай бир заманауи тартып турганга, жаш муун ошонун менен мактана турган кылып, жөн эле бир эмеге кирип баргандай болбойчу? Мындай кампага кирип баргандай болбой. Маселе бар, аны ачык эле айтыш керек. Мисалы үчүн бизде бир эле мисалды айтайын да. Мына Ата Бейит деген бизде өтө бир уникалдуу жерибиз бар. Союзда мындай нерсе жок. Биздин жалаң мамлекетти түптөгөн улуттун каймактарын сөгүп чыккан жер. Анан дагы бирөөнү азыр аларча көрүстөнөн Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Оразбековдун сөөктөрү чыккан көмүлгөн жерге окшоп жаңы чыгып атат. Ал эми бизде Ата Бейиттин өзүндөгү музейге кирсең, ал жерде жана бурула албайсың. Мышык ыйлайт. Жанагы экспонаттар ал жерден табылган экспонаттар азыр көрүнгөн жерде чирип жатат. Ошол жерге жөн эле заң кайтып, чоң бир музей куруп коюу жагынан канча маселе көтөрүлдү. Бирок тилекке каршы ал бүгүнкү күнгө чейин ишке ашпай келатат. Мисалы үчүн мына Кытайдагы ушунчалык архивдик документтерди 100 000 бет деп атпайбы? Ошону баардыгын иреттеп, изилдетип, бул жакка алып келиш үчүн бир чоң каражат керек эле. Мен ошону бир 4 жыл ошол каражатты бөлдүртө албай, акырынан өзүмдүн жанакы багымды сатам, ошонун акчасын жумшайм деп, ошондой бир чечимге келип калганда, анан мына 23-жылы Садыр Нуркожоевич бир 10 миллион сом бөлүп берди. Анан ошол 10 миллион сом бүгүнкү күндө бизде аябаганда көптө көрүнүп атат. А бизде ошол репрессиянын курмандыктарын изилдөө үчүн эле Казакстан менен салыштырганда Казакстан азыр ошого эле бир 3 миллион доллар бөлүп берди. Репрессиялык курмандыктарга кабылгандарды ушундай. А бизде репрессияга курмандыктардын 10 томдугун Болот Абдырахманов даярдады. Ошонун китебин чыгарып койгонго мамлекет каражат бөлгөн жок да. Ал эми кошуна Казакстанда 300 000 адамдын тизмеси түзүлүп, ошолордун бүт бардыгын мына ачыкка чыгарганга 3 миллион доллардан ашык бөлүндү. Биздин тарыхыбыз аябай терең. Бирок ошого тарыхка жакшы мындай каражат бөлүнбөй келе жаткандыгы бул чындык. Анан мисалы үчүн мына башка жерлерде, мейли Өзбекстандагы, Казакстандагы, Кытайдагы археологиялык казылган жерлер ошол жерде жакшынакай кылып туруп үстү жабылып, анан ошол жер ушу келген туристтер үчүн өтө жакшы көргөзмө болуп калат.
Кыскача эле сураңызчы, мисалы ушул тарыхый жайларды коммерциализация же болбосо жеке жактарга берүүгө кандай көз караштасыз? Ушундай учурлар барбы башка өлкөлөрдө? Эми башка өлкөлөрдө болуш керек. Башка өлкөлөрдө мисалы үчүн айрым бир адамдар өздөрүнүн каражатын ошого жумшагандар деле бар. Мисалы үчүн бизде Аскар Салымбеков өзүнүн тиги Нарынга сүрөт музейин, тиги Ат башыга Жакшынакай тарых музейин салып койбодубу? Ошол сыяктуу жеке каражаты бар адамдарга ошондой мүмкүнчүлүк берсе деле жакшы эле болот. Анан бизде чынын айтканда ушундай бир илимге, тарыхка келгенде жеке адамдар каражат салганга дагы көп мындай кызыга бербейт экен. Анда көрүп атабыз. Буну ушу мамлекет өзү колго алыш керек экен. Биз ушу өзүбүздүн мактанган тарыхыбыз менен башка элдерде болсок жакшы, бизде мына кичине жылыш болуп атат. Бизде улуттук Манас театр курулуп атат. Башка жерлер болсо Манастын музейи деп туруп өзүнчө бир чоң музей куруп коймок. Ошол жерде жанакындай Манастын музейин куруп туруп, ошол жерде жанакындай Түркияга барганда же Кытайга барганда жанакындай бир укмуш бир жанакындай азыркы заманбап мүмкүнчүлүктөр менен согуш талааларын кадимкидей жанакы экранда көргөндөй кылып проекция кылып көргөндөй сонун музейлер барго. Манастын чоң казаты менен жанакындай тиги Көкөтайдын ашын же болбосо тиги Тайтордун чабышын ошондой кылып туруп жанакы музейдан көргөзүп койсо, элдер келсе, бүт Кыргызстандын эли, сырттан келген элдер ошону карап туруп анан кийин Манаска болгон кызыгуу башкача болот. Стамбулга барсаң, Стамбулдун алынышы, түрктөрдүн Стамбулду байка алынышы, кыргыздардын деле салымы болгон. Ошо Стамбулду алынышынын жанакындай сүрөттөрү жандуу кылып, ошол жердеги жанакы султандардын келип туруп ак боз атты минеп бүт жанакындай пушкалардын атылып атканы, жебелердин атылып атканы бир музыка менен коштолуп атпайбы? Аны көргөндөн кийин анан ошол жерден чыныгы окуя, тарых кандай экендигин баягы жандуу көрөсүң да. Бизде тилекке каршы ошондой нерсеге азыр мүмкүнчүлүк түзүлө элек. Эгерде ошондой нерселерди көбүрөөк көңүл бурса, анан тарыхка болгон элдин кызыгуусун, анан тарбиялык эмесин күчөтсө болот да. Анан албетте сериалдар, көркөм тасмалар, мультфильмдер, медианы өнүктүрүш керек. Медиа, мына ошолор аркылуу анан жаштарды ага эми албетте каражатты аябаш керек. Азыр бизде мүмкүнчүлүк кеңейип атат. Барган сайын ошол жака каражат салыш керек да. Сиздерди ушундай алдыдагы ушундай заманбап долбоорлорду түзүүгө салым кошот деген үмүттөбүз. Сизге чоң рахмат. Биздин убактыбыз бүтүп калды. Рахмат. Дагы да баарлашабыз деген үмүттөбүз. Буюрса. Көрөрман, ОТРК подкасттын кезектеги коногу кыргыз тарыхын изилдеген тарыхчылардын бири, тарых илимдеринин кандидаты Кыяс Молдокасымов болду. Студияда мен Сабыр Абдымомунов иштедим. Эсен туруңуздар.